Кантип стресстен арылам? Сиздер менен психолог жана мотиватор Айкөл Нурдинова. Көпчүлүгү мага ушул суроо менен кайрылат. Ошондуктан бул суроону бүгүн сиздер менен чечмелейбиз. Стресстен арылуунун бүгүн мен сиздерге 5 жолун айтып берем. Бул менин өзүмдүн башыман өткөн, балким сиздерге жардам берет же жардам бербейт. Бирөө макул болбосо, экинчиси макул болот деген үмүттөмүн. Биринчи жолу, эгерде сиз стресске калган болсоңуз, анда бир жерге тынчтанып отуруңуз. Бул мындайча айтканда медитацияга жакын болот. Мүмкүн болсо табиятка чыгыңыз, мүмкүнчүлүк жок болсо бөлмөдө эле терезени ачып коюп, тынчтанып отуруңуз. Тынчтануунун узактыгы 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин созулса жакшы болот. Анда отурганыңызда өзүңүздү мүмкүн болушунча жакшы сезип, рахаттанганга аракет кылыңыз. Ичиңизде ашказандын тушунда кичинекей кызыл, ток сары, кырмызы өңдөгү шарик пайда болсун. Андан кийин ошол шарик бул жакшы энергия деп элестетиңиз. Ошол энергия чоңоюп, сиздин бүт денеңизге таркайт. Ал таркоодо сиз өзүңүздүн денеңиздеги бардык оорулардан арылып, өзүңүздү тынчтанууга жакшы алып келип, жакшы энергия денеңизге таркагандан кийин өзүңүздү жакшы сезип каласыз деген үмүттөмүн. Экинчи жолу бул дасторкон салуу. Эмне үчүн? Ооба, туура эле уктуңуз, дасторкон салуу. Себеби биз дасторкон салып атканда биздин оюбузда болсо майрамдык маанай пайда боло баштайт. Дасторкондун бетине эң мыкты, эң кооз, конокко деп алып койгон идиш аяктардын баарын алыңыз. Ага салыңыз. Жебесеңиз дагы конфеттерди, печеньяларды, булочкаларды, таттуулардын баарын салып, сервировканы жасоого аракет кылыңыз. Бул жерде эң маанилүүсү полуфабрикат деп коебуз. Дүкөндөн алып келген же болбосо фастфудтардан алып келген тамак эмес, өз колуңуз менен жасалган пайдалуу тамакты дасторкон бетине койгон маанилүү. Үчүнчүсү, сейилдеп келиңиз. Ооба, сейилдешиңиз керек. Ачык асманда чуркаган жакшы, ачык асманда тренировка жасаган жакшы, бирок бул жерде сиз сейилдешиңиз гана керек. Себеби биз өзүбүз аныс деле стрессте болгон учурда чуркасак, стрессибизге стресс кошулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сейилдегенге аракет кылыңыз. Сейилдеген жериңизде болсо, мүмкүн болсо өзүңүз болуңуз жана сиздин ыңгайлуу гана кийимде болушуңуз керек. Жумшак деген мааниде. Сейилдеген жериңиз бактараак болсо жакшы болот, ошондой эле сонун бою болсо. Төртүнчүсү, креативдүүлүктү жандырыңыз. Бул эмне деген? Кичинекей чагыбызда баарыбыз пластилинден, красканы, карандаштарды колдонуп өзүңүздүн каалаганыңызды кыла билеңиз. Азыр эми болсо сиз ошол барактарды алып алып, краска менен өзүңүздүн сезимдериңиздин баарыны ошол барактын үстүнө чиймелегенге аракет кылып көрүңүз. Ал жакта тартып атканда кара, кызыл, сары, көк ар түрдүү өңдөрдү колдонуп, өзүңүздүн маанайыңызды жогорулатканга аракеттенебиз. Бешинчи бул биздин эң акыркы жолубуз, бул айлана чөйрөгө маани берүү. Сиз кайсыл жерде жашап жатасыз жана кайсы жерде жумуштайсыз? Эң көп кайсы жерде убактыңызды өткөрөсүз? Биринчиден, биз бардык жагыбызды тазалап алуу. Эң эле биринчи үйүбүздү. Үйүңүздү тазалап чыгыңыз, полностью рабочий стол, жумуш столуңузду, көзгүнүн алдына жаткан жериңизди, кийимиңизди салган шкафты, мурдагы гараждарды, чырдактарды, балконду, бардык жакты тазалап чыгыңыз. Андан кийин эң маанилүү биз колубуздан түшпөгөн телефонду тазалайбыз. Телефондо көптөн бери сүйлөшпөгөн достордун контактыларын баарын өчүрөбүз, сүрөттөрдү өчүрөбүз, WhatsApp'тагы же болбосо керексиз программалардын баарын өчүрөбүз. Телефонду тазалап бүткөндөн кийин эң маанилүүсү биз өзүбүздүн башыбызды тазалашыбыз керек. Ал үчүн сиз ошол стресске эмне үчүн кабылдыңыз? Ошол боюнча бардык причиналарды, эмне үчүн стресске кабылганыңыздын жолдоруну, маанилерин жазып чыгыңыз дагы, аны кийин өрттөп салыңыз. Андан кийин сиз уже өзүңүзгө келип жакшына алып калганыңыздан кийин үйдүн баары таптаза, телефон таза, башыбыз таза, андан кийин үйгө депарчетти бере турчу жакшы ароматизаторлорду алып келип коебуз. Гүлдөрдү алып келип коюңуз же магазинден шамдарды алып келип коюңуздан өзүбүзгө өзүбүз эң бир жакшы атмосфераны пайда кылабыз. Бул менин эң кичинекей кеңештерим жашоодогу биринчи жана экинчи же болбосо башкы жана ортончу стадияга кабылган стрессте болгон адамдарга гана жардам берет. Мен врач эмесмин, мен психологмун. Кичинекей болсо да өзүмөн башыман өткөн сиздер менен тажрыйба менен бөлүштүм, сиздерге жардам берем деп үмүттөмүн.
Эгерде сиздерге пайдасы тиген болсо, комментарийге өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз, подписацияны басып, катталганды унутпаңыз. Сиздер менен психолог жана мотиватор Айкөл Нурдинова. Пока.